Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн белгилүү диний ишмер, агартуучу жана Ордо диалог платформасынын жетекчиси Марс Ибраев менен диний билим жана агартуучулук жөнүндөгү маегибизди улайбыз. Темабыз негизинен жадитчилердин миссиясы жөнүндөгү 19-кылымдын этегиндеги 20-кылымдын башындагы жадитчилер сыяктуу азыр ошол силердин аракетиңерден көрөм да. Алар убагында төө эшек менен ат менен бири интеграциялык жол издеген экен мүмкүнчүлүктүчү. Бүгүнкү күндө онлайн мүмкүнчүлүк бар биздечи. Диалог платформасын түзгөндө. Деги эле ушул дини жаатта силердин миссияңар, концепцияңар кандай? Ордо платформаңардын. Рахмат, урматтуу Олжобай эке. Чакырганыңызга. Негизинен Ордо диалог платформасы коомдук фонд, диний фонд эмес. Анан албетте анын ичинде улуттук баалуулуктар, каада салт, ошол эле учурда тарых, ошонун ичинде диалог, улуттар арасында, диндер арасында диалогту бекем кармап бир аянтча түзүү. Аталыш эле айтып турат, Ордо диалог дегенде баарлашуу аянтчасын түзүп беребиз. Ал аянтчада бир гана диний чөйрө эмес. Ооба, бир эле диний чөйрө эмес. Албетте бул жерде тарых чөйрөсү, адабият чөйрөсү болуп, мунун ичинде саясий чөйрө болушу, илим чөйрөсү болушу мүмкүн. Айырмасы жок, мамлекетибизге пайдалуу болгон бүтүндөй тармактардын бардыгына бир аянтча түзүп, колдон келишинче мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуу. Эмне үчүн? Себеби бул нерсени убагында биздин ата бабаларыбыз кылып келген экен. Эми бул нерсенин миссиясы биздин да мойнубузда деген өзүбүзгө бир мындай дем алдык. Ошо дем менен бисмилла дегенде бул ишти баштадык. Албетте бүгүнгө чейин бир топ иштер болуп атат. Үй бүлө баалуулуктары бар, мисалы үчүн ошол эле учурда коомдун өнүктүрүүчү мындай механизмдерине жардам бере турган нерселер эмне десе, бул коомдо үй бүлө өтө маанилүү, дин өтө маанилүү. Бул жерде атайын сөзсүз түрдө каада салт, анан тил маанилүү. Шунун бардыгына бирдей караш керек болду. Ага жардамчы болушубуз керек болуп аткан биздин өзүбүздүн кичине болсо дагы кичинекей миссиябыз бар. Коомдогу мындай кастык тилин жумшарта турган аракеттер да. Кастыктын тилин жумшарткан аракеттер болот. Себеби биз жадитчилерди эмне үчүн кеп кылып атам? Алар убагында ошол улуттук көрөнгөбүздү арттыруу үчүн байманаптар эл адабиятынын өкүлдөрүнүн бар, көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бар, молдокелер болгондо. Молдоке деген түшүнүк, молдо деген түшүнүк кыргыз коомунда бул интеллектуал, эл агартуучу, илимдүү деген, интеллектуал деңгээли жогору болгон инсан деген. Анан кийин коммунисттер бул молдолорду бизге атеизмди мектеп жашыбыздан окутуп, анан исламга болгон саясат ушунчалык аяос болгон мечиттер, медреселер талкаланып, биз ошол билим берүү дөөлөтүнөн ажыратканда коммунисттик партиячы. Анан бизге бир өңчөй гана баягы диний билимди, медреселерди бир караңгылыктын символундай туюнтуп келген да бизгечи. Тескерисинче жадитчилердин идеясын карап отурсак, Кыргыздын эң мыкты билимдүү өкүлдөрү, ошол биринчи тарыхчылар, жазма адабияттын өкүлдөрү, ошол жадит мектептеринин окуучулары да. Ошондон улам бүгүнкү ракурстан ошол өткөн доордогу жадитчилер менен мындай кенен диапазондо карасак дейм да. Бир ойчулдун жакшы сөзү бар да. Системаны адамдар түзөт дейт. Бирок система адамдарды оңдобойт экен. Системанын ичиндеги инсандар бири-бирин оңдойт. Системаны жазган инсандар жазат, эрежеге ылайык жашаганды аракет кылабыз. Бирок биз ойлойбуз, ошо жазылган эрежелер гана биз оңдойт деп ойлойбуз да. Негизинен ал эрежени бекем карманып, ошонун замандын талабына ылайык алып кетип аткан инсандар бири-бирин оңдойт дейт да. Укмуш айтылган сөз да. Укмуш бул Жан-Жак Руссонун айтканы бар. Кемеңгер кемеңгерди толуктайт дегенчи. Себеби кемеңгер менен кемеңгер сүйлөсө бири-бирин көрөнгөсүн арттырат да. Анан силердин Ордо платформаңар негизинен ушуга негизделип атат да. Эч бир көз караш, пикирге карабай орток бир баалуулуктарды издөө. Албетте, эмнеге дегенде, мисалы мен айтам да, өзүм диний адам болгондуктан келип эле Рамазан айында бир кичине ачылыш бет ачарын кылып, анан христиан православ чиркөөсүнүн дагы пасторунун өкүлүн чакырганбыз. Ал киши келип катышып, анан аркасында көптөгөн мындай айтканда сындарды уктум, окудум.
Албетте бул мамлекетибиздеги ошол жанагы диалогдун, толеранттуулуктун, эмне көтөрүнкү болуунун аз экендигинин эмеси белгиси. Эгерде биз макул дейли, макул деп ана жөнөкөй инсандардан, балким светтик инсандардан бул нерсени көрбөй, тескерисинче диний коомчулуктун кээ бирки өкүлдөрүнүн муну уккандыгы мен үчүн өтө оор болду. Эмне дегенде тарыхты билбегендигибиз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям Медина шаарында турган учурда бир күнү христиан делегациясы келип, анан пайгамбарга жолугуп биз бир сыйынып алайлы. Но эмне сыйынып турган үйбү, ошол мечитпи, ошо мечитти берип турбайсыңбы деп сурайт. Сахабалары жанында адамдар жинденет да. Буларды эмнеге беребиз депчи дегенде пайгамбар тем койгула, кирип силер сыйынып өзүңөрдүн жүрөгүңөр аткап кете берле дейт да. Пайгамбарыбыз бул жерде өтө толеранттуу болгон, өтө диалогко ачык болгон. Анан сыйынып ал өзүнүн ишин бүтүрүп кетишкен. Маселе бүгүн биз мындай ынтымакта жашай турган заманда жашап атабыз. Биз бүгүн согуша турган, же болбосо бирибизден кас душман боло турган учур эмес. Дүйнөлүк нерсе үчүн деп кас душман болгондун натыйжаларын көрдүк. Кылымдап согуштар болду. Канча миллиондогон инсандар өтүп кетти. Ата бабаларыбыз мекенден куула айдалды, мисалы да. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча кээ бир системалардын курмандыгы болгонун каалабайбыз. Биз мүмкүн режимдердин саясий болобу кандай гана болбосун каалабайбыз. Ошол эле коммунисттик системаны өткөрдүк башыбыздан, тагдырыбызда бар экен. 70 жылбы канча жыл көрдүк. Эми биз ойлонуп өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдеп алып кете турган заман келди да. Анын үчүн сөзсүз түрдө муну мамлекеттин жана айтып отурдук, өнүктүрө турган, бекем бакубат кыла турган 3 негизги чоң бир индикаторду өткөндө бир жер иш-чарада бир айтып калды эле. Мен жоң гана ошону айтып коеюн. Бул бир мыйзам биринчиси. Мыйзамдарыбыз мыкты болуш керек. Мыйзамдарга баш ийишибиз керек. Экинчи чоң бир күч боло турган нерсе бул дин. Ар бир коомдо, ар бир мамлекетте ошол өзүнүн деңгээлине жараша ишенимине, дини канча болот билбейм. Ошого мындай мамлекет дагы туура карап, көз карашта карап, аны чочулабастан, фобия болбой, эгер биз ислам десек, исламофобия кылбай, туура алып кете турган болсо, шайкеш кылып, анда мыкты болот. Үчүнчүсү каада салтыбыз. Каада салтыбыз дагы мен ойлойм диндин дагы өзөгүнө негизинде, мыйзамдардын да негизинде туура келе турган чалт деңгээлде алып кете турган болсок, ошол 3 нерсе бириккенде мамлекеттин күчтүүлүгү ортодо болот. Ошондо да элдер дагы патриот да болот, ыймандуу да болот. Ошол эле биздин Ишеналы Арабаев аталарыбыз, ошол эле Жусуп Абдрахманов, ошол эле Касым Тыныстанов аталарыбыз, Осмонал Сыдыков аталарыбыздын бардыгы ошол эле медресе эмесин да көргөн, билимин да көргөн, анан мектептин да билимин алып эки канаттуу куш дегендей, канаттуу менен эки канаттуу куштук бир эме менен учкан да далага. Бул апайлы жакшы кеп да, биз толерантность дегенде кыргыздын тили менен эле жеткиликтүү сабырдуулук деп түшүнүшүбүз керек да. Ошол сабырдуулукту бул бир гана диний адамга тиешелүү эмес, башка динден алыспы, башка ишенимдеги киши болбосун, сабырдуулук гана биздин бирден бир ошол уюткубуз да. Анан түрк тилдүү мусулман калктарынын дүйнөлүк атаандаштыкта артта калып келатканынын көбү дагы бул коммунисттик саясат дайыма ошол бытыранды кылып келген да, бытыранды кылып анан башкаруу оңой болгон да. Ошондуктан бизге баягы тамырыбызды, тарыхыбызды кыйып салган үчүн биз ислам дөөлөттөрүн тайыз түшүнүп калгандыктан биз молдокелердин образын, диний түшүнүктөрдү бул караңгылыкка гана сүйрөйт деген, дин бул апийим деген түшүнүктү таңгулап келген коммунисттер мына бүгүнкү күндө ошонун кесепетин тартып атабыз. Коом эки лагерге бөлүнүп алып, кастык тил менен намаз жыгылбаганды намазга жыгылган киши жаман көргө тургандай шарт деле жок да. Ошондой бир нерсе кирип калдык. Негизи могул жадиттик кыймылдын дагы өкүлдөрүнүн ошол учурдагы 19-кылымдын акыры, 20-кылымдын башы деп айтабыз да. Ошол учурдагылардын мен анализ кылып көргөн учурда бир 3-4 маселеде албетте булардын баарынын кызыкчылыктары бириккен экен да. Биринчиси булар маалымат алууда. Көп кырдуу маалымат ээси болууда. Бир эле диний эмес да. Көп кырдуу, ар тараптуу маалымат алып, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу болгон экен булардын негизги максаты. Экинчиси илим алып, илим үйрөнүп, анан башкаларга үйрөтүү миссиясы болгон экен булардын да. Мектеп, медресе болобу, башкасы болобу, мектепти медресеге айландыруу, медресени мектепке айландыруу. Же болбосо бир аалым кишинин айткандай, мектеп менен медресени үйлөндүрүү деген экен да булардын миссиясы. Эмнеге дегенде мектепте так илимдер болобу, илимдик, дүйнөлүк илимдердин бүтүндөй бардык могул эмесин алып, анан ыйман, адеп ахлак, каада салт маселеси менен жуурулуштуруп туруп, руханынан экөөнү бүтүндөштүрүү, анан мыкты инсан болуу экен дейт да, карабайсызбы? Тиги
орус падышачылыгынын чалгынчысы келгенде дагы мусулман коомун айтып атпайбы кыргыздар жөнүндөчү дүйнөгө жаңылыкка абдан мындай таң калуу менен карап турган аябай сергек карап турат экен депчи тиги дүйнөдө эмне болуп атат кабардар болуп турган ал кезде татар башкыр басылмаларынан кесип журналдар чыгып турган бир нече кесип журналдар чыккан алардын баарын орус падышачылыгы жаап келген да себеби ошол эле элдин билимдүү болуусун каалаган эмес бизге диний багытта эле эмес светтик багытта билим берүү мектеп партасынан баштап медреселерде ошого карабай бизде мусулмандардын мындай белге чаап келген саясат бүгүнкү күндө кедергисин жаңымуун биз тартып атабыз да ар бир улут ар бир эл өнүгүп өсүүгө жана башка элдер менен карым катнаш курууга милдеттүү укуктуу. Экинчиси ар бир эл өзүнүн каада салтын, ишенимдерин бекем карманып интеграция болуп мындайча айтканда ассимиляция болуп кирип кетпестен бүгүнкү күндө ушул коркунуч болуп атпайбы? Мисалы мен бүгүн дайыма айтып атам да, бүгүн улуу чоң ойчул аалымдарыбыз айтып атат да, корккон, тынчсызданганы глобалдаштырган дүйнөдө бүгүн абдан коркунучтуу нерсе ушул болуп жатат дейт. Канчалаган элибиз бүгүнкү күндө Россия мамлекетинде, Европада, Америкада миграцияда жүрөт да. Мына ушулар ассимиляция болуп бири-бири менен ушул жерде кирип, биринчи муун болбосо экинчи, үчүнчү муун өзүнүн улуттук каада салтын, тилин, динин жоготуп коюу коркунучунда болуп жатат. Интеграция болуш керек. Ошол жердин каада салтын, ошол жердин макул тилин билсин, мыйзамдарын сыйласын, бирок өзүңдүн ишенимиңди, өзүңдүн каада салтыңды, өзүңдүн тилиңди унутпа деген маселе бар да. Мына ушул бүгүнкү күндүн эң чоң проблемасы болуп жатат да. Биздер тынчсызданганыбыз мына ошол орду аркылуу ушул нерсени мүмкүн болушунча жайуу. Мейли кыргыз казак достугун, кыргыз өзбек достугун, кыргыз тажик достугун, кыргыз орус татар белим кайсы улут болбосун айырмасы жок. Достугун бекемдеп турсак, биздин ортодо көпүрөдө бириге турган чекиттерибиз бар. Адамзаттык баалуулуктар да болот, мисалы үчүн улуттук баалуулуктар да болушу мүмкүн, кээ бирлерде диний баалуулуктар болушу мүмкүн. Ошол жерде биригейли. Бирок калган нерселерде өзүбүздүн жерибизге таандык болгон нерсени өзүбүз жашайлы. Унутпасын биздин муун деген негизги миссиябыз болуп жатат да. Азыр деколонизация процесси жүрүп аткандачы биздин коом айрым бир терминдик түшүнүктөрдөн чочулоо бар да. Глобализация десе, интеграция десе, демократия десе ушунун баарынан чочулайбыз да. Тек кара биз ошону эгер улуттук иденттүүлүктү коргойбуз десек, ошол терминдик түшүнүктөрдүн артында эмне жатарын түшүнүшүбүз керек да. Алар бөтөн угулганы менен кулагыбызгачы, бирок биздин улуттук каада салтыбызды, наркыбызды, динибизди, тилибизди, иденттүүлүгүбүздү сактайбыз десек, биз ошол дүйнөлүк интеграциядан артта калбай, тескерисинче диалог, силердин аятча сыяктуу бул өтө маанилүү. Дүйнө менен мамыр жумур аралашууга, жалпы адамзаттын орток баалуулуктарына тең аралашып, анан биз бөлүнүп калбашыбыз керек да. Бирок ушуну чектеген көз караштарга кандай дер элеңиз? Мен бул мындай деп айтам да, кээ бир инсандар бар, ушул улуттар арасында, элдер арасындагы маданият көпүрөсү болуш керек, туурабы? Негизи диний көпүрө болуш керек, саясий көпүрө болуш керек. Бул көпүрөлөр бузулбаш керек деп ойлойм. Ким бузууга аракет кылып аткан болсо, демек ал ошол элди эл катарында, же инсанды инсан катарында жек көргөн инсандарды дагы билет элем негизи. Адамзат душманы деп айтат элем да, негизи бул нерсе. Эмнеге дегенде бир окумуштуу аалым кишинин айткан жакшы сөзү бар. Негизи айтам да, мынау мен карагамчы да, ракурс менен карайлы да. Dini ilimlerde negizgi özögü bulagı bul жүрөк gödüm. Ал эми илим, дүйнө таанım илимдеринин негизги бир эмеси акыл. Ошондуктан экөө бири менен экөөнүн ортосуна көпүрө болуш керек. Бузулганда эмне болот десе, бир гана бирөңчө эле диний илимдерди алып, бирок дүйнө таанım нерсесин таштап койсо, бул инсандардан радикал инсандар чыгат дейт. Ал эми бир гана биринчө эле илимди эле алып, бирок руханий көрөнгөнү, жан дүйнөнү таптакыр унутуп койгон инсандарга дагы дейт, анда алардан дагы дейт шек күмөндөнгөн, шекчинген инсандар чыгат дейт. Ай бул адам болбосо керек, бул момундай, бул тигиндей деп кыргызды кыргыз жаман көрүп аткандыгы, бир эл болуп туруп кээде мына бөлүнүп жарылып аткандыгыбыз мына ошол акыл менен рух, жан дүйнөнүн азыгы, ошол жерде казынасынын
бөксөрүп атканын белгиси деп билем да. Экөөнүн тең толуп алып жүрүш керек деп ойлойм. Сиз буларга кандай жооп бере элеңиз? Ошол бир гана диний түшүнүктө жүргөндөр бар эмеспи? Батышты жек көргөн. Бирок ошол эле убакта батыштын самолету менен Меккеге учат. Батыштын доллары менен ок атын кылып атат. Батыштын технологиясы менен телефонун колдонуп бир комфортунда жашап атат. Батыштын машинасы минип жүрөт. Бирок ушунун баары сиз айтып аткан нерседе да баягы диний эле багыт менен дүйнөнү чектеп, башка ишенимдеги, башка түшүнүктөгү адамдарды жектеген түркөйлүккө кандай дээрлейсиз? Бул түркөйлүк деп айтам. Бул түркөйлүк чындыгында бул пайгамбарыбыздын тарыхына кайткыла деп айтам. Биз үчүн эгерде булак болсо Куран же пайгамбарыбыз дегенде мусулмандар десек, кайтсынан да көрсүн, пайгамбарыбыз үчүн жек көргөн бекен. Пайгамбарыбыз аларды жекип, жок кылгыла, аларды кабыл албала деген бекен, жок анткен эмес. Ар бир элдин, ар бир маданияттын өзүнө жараша ала турган жактары бар. Мисалы үчүн ошол эле Перс империясынын убагында исламга кире элек жатып, ошол Салман Фариси деген сахабасы болгон, Перс улутунда болгон. Агада кээ бирки согуш тактикасында ала турган жактарында Салман Фарисиден алган да пайгамбарыбыз. Айткан биздин Перстерде империяда момундай бир тактика бар болчу деген, ыкма бар болчу согушууда. Келиңиз монда чуңкур казайлы деп Хандак деген бир бар Медина учурунда бир согуш болгондо ошол ыкмасын карап, жакшы экен деп ошону алган. Кайсы бир жеринде маданият, кайсы бир жеринде тил, кайсы бир жеринде албетте баягы өзөктүү диний ишенимдердин албаса дагы анын карманып алып кете турган жактарында ала турган жактары бар да. Мисалы үчүн бүгүнкү дүйнө өзгөрүп аткан 21-кылымда жашап атабыз ошол жерде. Бүгүн кээ бир нерселерди сиз айтканда онлайн режимде окутсак болот. Ошол эле учурда жакшынакай заманбап бир мектептерде интерактивдүү доскалар менен үйрөтө турган заманда биз бул болбойт, бул капырдын иши, бул тигинин жасаган. Анда сен этаж үйдө жашаба деш керек аларга. Сен медицинадан баш тарт, анда соту телефон колдонбо, машина минбе, жип чоң машиналарда дешибиз керек да. Бул деген нерсе бир аз түркөйлүк деп айтам да. Неренде бүгүнкү күндө ислам ааламын жалпы эле мусулмандарды артта калтырып аткан үч эле чоң бир нерсени дайыма айтып келебиз да. Бул биринчиси надандык, баягы же болбосо илимсиздик. Экинчиси бул түркөйлүк деп айтабыз да. Илим албаган, жана бир өңчөй, бир тараптуу алып калган. Экинчиси бул экономикалык алсыздыгыбыз, мисалы жалкоолуктан келип чыккан. Иштебейбиз, алма буш оозума түш, мен жеңил акчага көнгөнбүз, коррупция, тигиниси, мунусу, же болбосо мурдап алмай, тартып алмай, күч колдонуп алмай, айтор ушул сыяктуу маселелерден улам келип чыккан экономикалык алсыздыгыбыз. Күчтүү алсызды жейт, тигин акысын жеп коет, анан байкуш тигин ачка калат мисалы да. Ошондой немеден бүгүн ислам ааламы белим түздөй албай атат. Үчүнчүсү өз ара пикир келишпестик. Мына диалогко барбагандын да айынан. Бале. Соңку суроом болсун. Жанагы мен башында жадитчилердин сиз айтып аткан нерсенин баарын толуктаган өрнөк болгондо, алар жанагы батыштын баардыктан кечиш журналдарын колдонуп атат да. Мындай айтканда, маалымат таратуу. Себеби канчалык кечиш журнал элге кеңири жетсе, эл агартуучулукка чоң мүмкүнчүлүк. Бул технология албетте батыштык болгондо, бирок алар бөгөт койгон жок да, тескерисинче ошого умтулуп, анан жалпы дүйнөлүк интеграцияны ошол заманда умтулган, 19-кылымдын этеги 20-кылымдачы. Эмне үчүн бүгүн теңирден тескери жолго үндөгөн молдокелер бар. Ошолорго бир мындай сабырдуулукка чакырган, бир баарыбызга орток пикирге чакырган сөзүңүз менен жыйынтыктап койсок. Мен айтар элем, ким гана болбосун, биз мамлекет дагы, эл дагы, улут дагы инсан болгондон кийин бизге бир аманат берилген нерсе. Анан ал нерсени өзүнүн ээсине, Кудайга шүгүр, мындай жакшынакай тапшырышыбыз керек. Өзүнүн ордунда, этежеге талап кылынган деңгээлде. Бүгүн эң чоң нерсе бул адамдын адам экендигин урматтап сыйлообуз. Мейли мусулман болобу, мусулман болбойбу, башка бул адамдын адам экендигин кадырлап сыйлаганга милдеттүүбүз. Бир мусулман катарында. Ошондуктан бул жагынан дагы бир адамдын өлүмү адамзаттын өлүмү менен барабар дейт. Бир адамдын көңүлүн оорутуп коюу маселеси өлүмү да ошондой эле деңгээлде адамзаттын көңүлүн ооруткан менен барабар деп айтып атат да. Ушул нерсени билбегендиктен улам бүгүн айтам, дагы деле айтабыз, келиңиздер окуйлу. Ислам тарыхын эгерде ошол молдоке боло турган болсо, ислам тарыхын окуйду. Келиңиздер биргеликте анализ кылайлы деген маселе да. Биз бүгүнкү күндө пикирибиз келишип, мындай айтканда, малашып, бирдиктүү кызыкчылыктарды алдыга коюп, сүрөп, максатты коюп иш кылсак, өтө чоң жакшы бийиктерге жетебиз деп ойлойм. Себеби мамлекет катарында дагы, эл катарында, коом катарында дагы, улут катарында да жетебиз. Эч качан дин улутту кайтарбайт.
жок деп айтпайт. Эч качан дин, каада салт бул таптакыр болбойгон нерсе, динде бул жок деген нерсени айтпайт. Диндин негизги өзөктөрү бузулбаса болду, каада салтта кабылданат деген маселе бар. Келди бүгүн 21-кылымдагы мамлекетте кандай гана коом болобу, демократиялык коом болобу, мейли башка система болобу, ошол эмеге мүмкүн болушунча кирип, биротоло жанагындай эле бир өңчөйлүү радикалдуу көз караш менен эмес, балким кантип ушул жерден жакшы бир интеграция алып кетебиз, ийкемдүү болуп алып кетебиз деген жолдор издешибиз керек да. Мен ошону айтат элем. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн мен ислам интеллигенциясы, же болбосо мусулман интеллигенттеринин бүгүн заманы келди, чыгыш керек. Ал үчүн бир гана бир өңчөйлө бир диний китептерди окуп кою менен эмес, тарых, дүйнө тарыхы, башка элдердин да тарыхы, маданияты, каада салты, анан мамлекеттин да ичиндеги тарыхты окуу менен эки канаттуу куш деп дагы айтайын. Баягы куш бир канат менен уча албайт, ишти алып кетиши керек. Эппали Марс мырза, урматтуу көрүүчүлөр, сиз Марс Ибраевдин Instagram баракчасына катталып коюңуздар соц тармактардан, жана Рухешке катталып коюңуздар. Бул маекти мүмкүн болсо коомго кеңири жайылтууга баарыбыз аракет кылалы. Бармак басыңыздар, пикир жазыңыздар. Барыңыздарга көңүл бурганыңыздарга рахмат.